Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейтек Качкынбай, улустөр жана турмуш деген көрсөтүүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып атам. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз быйыл 1 айдайын өтүүчү президенттик шайлоого багытталат. Өзгөчө ал шайлоонун өзгөчөлүктөрү мурдагы шайлоолордон эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Бул шайлоодо жеңүүчү фактор боло турган кайсы факторлорду айтып кетсек болот? Ушулар тууралуу талкуу кылалы деп отурабыз. Ал үчүн бүгүн бизде конокто Бегалы Наргозу мырза, же болбосо Бегалы Наргозуев, мындай көнүмүш адат менен айта турган болсок, экс депутат, коомдук ишмер деп койсок болот сизде. Кимге кандай жакшы. Ошо сиз менен бүгүн ушу теманы талкуулап ачып берели деп отурабыз. Буга чейин көпчүлүк учурда политологдор, эксперттерди чакырып отурдук эле. Бул жолу саясатчынын, ишмердин көзү менен дагы ушул кубулуштарды талкуулап көрөлү деп сизди чакырып отурабыз. Акыркы мезгилде анча көрүнбөй калдыңыз. Биринчи суроом ушул сизге. Ушул 2017-жылкы өтчү президенттик шайлоо мурда болуп кеткен шайлоолордон бизден бир кандай өзгөчөлүктөрү менен сизге мындай таасир калып атат да? Нелерди байкап атасыз? Эми бул шайлоонун бурункуларга караганда өзгөчөлүктөрү бар, бир нече өзгөчөлүгү бар. Мен баамымда биринчи өзгөчөлүгү бул президент кетип аткан президент болуп атат да. Эгер Конституцияда 6 жылда экинчи мөөнөт жок болгондуктан административдик ресурс мурдагыдай коркутуу жолу менен иштебей калышы мүмкүн. Бийликтен коркуп бүт административдик ресурс жанталашып чыгып калышы да. Ошол өзгөчөлүгү бар. Бирок бийлик албетте административдик ресурсту пайдалануу менен өзүнүн мураскерин калтырып кетүүгө аракет кылып атат. Ошого карабай өкмөттү да жаңылашып, өкмөттү дагы кийинки эмеге байлап президентке өздөрүнүн мураскерине аракет кылып атышат. Бирок ошого карабай мурунку президент кала албайт эми. Бул биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү тышкы күчтөрдүн киришпей жаткандыгы. Мурункудай киришпей жаткандыгы өтө өзгөчөлүгү деп эсептеймин. Себеби биз мурунку шайлоолордо кандайдыр бир деңгээлде Россиядан өтө катуу киришүү болчу, батыштан анча мынча киришүү болчу. Бул жолкуда бир топ себептерге байланыштуу, объективдүү, субъективдүү себептери бар. Россияда кийлигишпей, жөн койду. Кимиси шайласа, биз ошо менен иштей беребиз деп атат. Себеби Россия азыр эч кандай кооптонбой калды Кыргызстандан. Себеби президентке талапкерлердин бардыгы Россиячыл көз карашта деп айтса болот, же болбосо Россиянын кызыкчылыгын эсептөө менен саясат жүргүзөт дегендиги даана көрүнүп турат. Кайсынысы кимиси шайламасын. Бийликтин мураскери болобу же оппозициячыл болобу, кимиси шайланбасын, Россиянын эсебине эсептешет. Ошон үчүн Россия буга кооптонбой калды. Россия мурунку шайлоолордо ушу кийлигишип, каржы ресурстарынан жардам берип, медиа ресурстардан жардам берчи, ал үчүн каражат бөлүүгө туура келчү. Азыр алар каражат бөлгүсү келбейт. Өздөрү билсин, чечсин, шайлаган менен иштейбиз дейт. Албетте шайланган президент албетте Россиянын кызыкчылыгы менен эсептешет. Эсептешпесе, алар өздөрүнүн жолдору менен ордуна келтирип коюшу мүмкүн да. Бул экинчи өзгөчөлүгү. Үчүнчү өзгөчөлүгү ошол жанагы президент кетип аткандыгына байланыштуу деп ойлойм мен. Экинчи мөөнөтү жоктугуна байланыштуу. Азыр шайлоонун ушу акыркы этабында парламенттеги оппозиция бул бийликтен коркпой азыр ачыкка чыгып согуша баштады. И мындан ары да курчуйт деп ойлойм. Мурун чочулашчу. Азыр оппозиция дегендер коркпой. Азыр коркпой. Мына парламенттик оппозициянын лидери Өмүрбек Бабанов кече көрүп атасыздар, кече сессияда кандай чоң мындай таймашты башташты. Бийликтин
кадрлар менен. Ошол эле учурда бийликтин партиясы СДПК, КСДПнын ичиндеги өз ара тирешүү, алардын ичиндеги ал да ушу президенттин мөөнөтүн кеткенине байланыштуу. Ошондуктан мен ойлойм, шайлоо добуш берүү учурунда азыр аябай мурункудай административдик ресурс иштебей калат. Анан бийликтин мураскери 100% жеңет дегенге азыр аны менен талашса болот да, 100% жеңет деген кепилдик жок, андай гарантия жок. Ушундай өзгөчөлүктөр менин баамда. Сиз ошондо буну кыскартып айта турган болсок 4 өзгөчөлүктү айттыңыз, э? Төртүнчүсү бул демократиялык элементке абдан жакындашып атат да, сиз айтып аткан. Могу алдын ала шайлоонун жыйынтыгын эч ким билбейт деп, бул негизи политологияда айтылат да. Эгер биз шайлоонун жыйынтыгын алдын ала ким утаарын билбесек, бул жерде ошо демократиянын мындай элементи бар экен деген сыяктуу. Бирок бул жерде туура эле айтасыз. Бирок бул жерде бир мындай нюансы бар да. Бийлик албетте биз астын ала билебиз, биз жеңебиз, биз чечебиз, биздин мураскер жеңет деп турат. Ишенип турушат. Ишенип турушат алар да. Оппозиция болсо мындай рисковать этип биз аракет кылсак жеңебиз деп оппозицияда ишенип турат да. Ишенип турат да. Бул жакшы. Эми азыр сиз өзгөчөлүктөрүн айттыңыз да, эми ойлонуп көрөлүчү. Эми окшоштуктарын санап көрөлүчү, кайсы окшоштуктар бар? Мурдагыдай эле болуп атат деген нерселерчи? Окшоштуктар аябай көп. Шайлоонун астында мурунку режимдерде, Акай, Бакиев режимдеринде шайлоонун астында ушундай сөз эркиндигине бир аз басым болчу, бирок бүгүнкү күндөгүдөй эмес. Бүгүнкүлөр өтө аша чабып кетти. Азыр мурда болуп көрбөгөндөй басым болуп атат. Басма сөз эркиндигине, мисалы үчүн, сөз эркиндигине деги эле журналисттерге бул биринчи окшоштугу. Мисалы үчүн, мурда болуп көрбөгөн, мурунку режимдерде болбогон, мисалы үчүн, журналисттерди 10 миллион сомдон айыпка жыгуу. Мисалы үчүн, Акай Бакиев учурунда 1 миллион сомго айыпка жыкканда деп оппозиция ызылдаган. Азыр анда несе 10 миллион сомго 3-4 жыгылды. Бул бир. Экинчиси, мурунку режимдерде квартираларын акыркы жашап аткан үстүндөгү башындагы баш калкалай турган чатырын алып коюу деген мурунку режимдер жок болчу. Бул режимдерде камакка алып коюп атат журналисттердин. Мисалы үчүн, Нарынаевдикин, Уран Ботобековдукин камакка алып коюп, бул өзү деги эле адамдын эгер үстүндө жашай турган үй жок болсо, күнөөлүү адамдыкын да алып кое албайт да. Себеби ага жашай турган бир үй бериш керек да. Аны карабай эле сот чечими чыга электе эле арыз берген күндөн тартып эле камакка алып коюп журналисттер коркутту. Бул эмне үчүн кылып атат? Мусапырга айлантып атабыз. Бул эмне үчүн кылып атат? Бул журналисттердин баарын коркутуу үчүн кылып атат. Мына Нарынаевди коркутуп аткандан кийин, Уран Ботобековду коркутуп аткандан кийин мен эмне болуп калыпмын деп журналисттер коркут да, ар түрдүү. Ошол шайлоонун астында журналисттерди мокотуу үчүн, журналисттердин калемин мокотуу үчүн, журналисттердин эркин мокотуу үчүн жасап атат. Мисалы үчүн, мурунку режимдерди сындаганда мен куугунтук болгон деп айтып келебиз, бирок мурунку режимдерди өтө катуу сындаган кыргыз тилдүү журналисттер болгон. Мен бир нече журналисттерди атын атап бере алам. Оңду келди, фактысы барбы, жокпу, бирок бийликти катуу сындап жүргөн журналисттер болгон. Алар мынчалык куугунтукка кептелген эмес. Ысымдардын атасы атап бере алам. Бирок ошол мына кош стандарттуулук, ошол кезде ызылдап жүргөн журналисттердин азыр бирөөсү ооз ачпай атат. Ооз ачып кыйкырчып кайт, ошондогудай болуп. Азыр 10 эсе катуу журналисттер куугунтук болуп атса. Бул жагы окшоштук жагы, э? Анан экинчи окшоштук жагы оппозицияны куугунтуктоо. Мурунда шайлоолордун астында оппозицияны куугунтуктоо болгон. Бирок Атамбаевдин режими ушундагыдай эч кандай куугунтуктоо болгон эмес. Камакка ушундай бараткан, президенттик шайлоого бараткан кишилерди камакка алып койгон. Факт, мисалы үчүн, Өмүрбек Текебаев,
мисалы үчүн Садыр Жапаров шайлоо үчүн эле алып койгон, шайлоонун астында алып койгон, булардын өзүнүн талапкер болуу мүмкүнчүлүктөрү, потенциалы бар кишилерди, саясатчыларды, оппозициячыларды, бийликти сындаган, Атамбаев режимди сындаган саясатчыларды камакка алуу бул шайлоонун астында биринчи жолу болот. Бул мурункуга окшош, мурунку угунтукка, бирок бул 10 эсе дагы өзүнүн катаалдыгы менен. Андан сырткары мурунку режимдерде Бакиев учурунда деле мисалы Текебаев мырзаны баягындай шайлоонун астында президенттик шайлоосунда менен катыштырбай койгон аракети болгон да мисалы. Окшош бул жагы. Жок, жалпысынан окшош. Бирок мен катаалдыгы боюнча азыр аша чаап кетип аткандыгын баса белгилеп атам да. Жалпысынан окшош ооба. Булар Бакиевден өтүп кетип атканын айтып атам, 10 эсе өтүп кетип атканын айтып атам. Ошондой эле мурунку режимдерде телефон тыңшап алып, телефон тыңшоонун өзү, жазып алуунун өзү кылмыш да. Жазып алып, ошо кылмыштын негизинде, ошону кылмыштуу факттын негизинде ошону далил катары алып, тиги айыпкерлер, айыпка жыгылып аткандар, айыпталып аткандар бул монтаж дегенине карабай, жабык сот аркылуу көптөгөн 10-15 саясатчыны азыр камап салышты. Бул окшоштугу ошондо экөө болуп атат, Да. Мурдагыдай эле сөз эркиндигине басым болгондо дагы күчөп, мисалы чоңураак айыппулдар менен басып, экинчиси өзүнүн саясий оппоненттерин куугунтуктап, аларды шайлоодон мындай катыштырбай коюу нерсе. Четтетүү, алардын мисалы үчүн ресурстары бар да, жанагы азыр 10-15 киши отурбай, ошолордун аздыр көптүр ресурстары бар, шайлоого катыша турган, кандай эске өздөрү катышпаса бирөөлөрү колдоо бере турган адамдык ресурстары бар, каржылык ресурстары, медиа ресурстары, ошолордун баардыгын мындай буубуп токтотуп атат да. Мисалы, бул негизи бул демократия менен айкалыштырып сүйлөй турган болсок, негизи демократиянын бир нече аныктамасы бар. Анын бири баягы сиз айтып кеткендей, шайлоонун алдын ала эгер билбесек деп, анан экинчиси шайлоодо эгер бийлик утулуп калса, ошо менен макул болуп, макул мен кийинки шайлоого даярданып утукканга аракет кылайын деп, ошону таанып, эч ким менен урушпай бийликти өткөрүп берет да негизи оппозициягачы. Мисалы бул Европада кадимки эле көрүнүш, Монголияда мисалы азыр кадимки эле көрүнүш. Ошол сыяктуу дагы бир демократиянын бул полиархия деген аныктамасы бар. Мисалы Роберт Даль дегендин классикалык дегенде айтат. Демократия деп негизи бул гегемония берки олигархиялык саясаттан айырмаланып, бир эки критерий маанилүү дейт да. Бирөө бул саясатка болгон катышуу, бирөө бул саясаттагы конкуренция дейт да. Ошол эки нерсе элемент көрүнүш керек деп атат да. Ошол жагынан айтканда саясатка катышууда мындай проблема болгондой да, сиз айткандай. Бир нече оппонент, мисалы 100гө жакын оппонент бул жолу киши дагы деле шайлоого ниетин билдирип, техникалык себептерден же ар түрдүү себептен, бирок негизи азыр бир 13 киши калды да. Ошондой жагын айтууга болот да. Эми дагы бир маанилүү нерсе, эми тагыраак айта турган болсок, бирок ушул сиз айткан жакшы ойду айттыңыз да. Ошол саясатка катышуу мүмкүнчүлүгүн ажыратты биринчиден, экинчиден атаандашуу мүмкүнчүлүгүн ажыратып атпайбы? Азыр жанагы абакта отургандардын баардыгы же болбосо соттолуп кайра чыгарылып жиберилгендер, кача албай калгандар, мисалы үчүн бийликтин мураскерине чоң атаандашуу түзмөк. Мисалы үчүн түштүк региону боюнча бийликтин талапкерине катуу атаандашуу түзмөк. Ошол атаандашууну алып салып атат бүгүнкү бийлик. Азыр эми бирок жаманбы жакшыбы мен байкасам, бирок саясий атаандаштык бар да азырчы. Карасаңыз көчөдө азыр ошол азыркы бийликке болгон номер 1, 2 деп конкурент болчу оппоненттер мисалы каалагандай ошол күн тууда деле жолугушууларды өткөрүп атышат, сокулукта, кантта, алайда, мына Ошто деле баардыгы мындай мүмкүнчүлүгүн берип, телевидениеден, радиодон баары эле сүйлөп аткандай, мындайча айтканда конкуренция кайсы бир деңгээлде, кайсы бир деңгээлде берилип эле аткандай да. Эми айталы,
азыр менин байкоомдо азыр кече Темир Сариевдин штабы алып салды, бизге бербей атат, чогуу митинг өткөргөнгө, чогулуш өткөргөнгө эл менен жолугушууга мүмкүнчүлүк бербей атат деп арызданып чыгышты. Бул бир. Экинчиси, Өмүрбек Бабановдун баннерлерин Кочкордо жуул салып атышат бийликтин кишилери. Ошон үчүн атаандашууга мүмкүнчүлүк бербегенге аракет кылып атышат. азыр макул, ал жагын ооба Фейсбуктан окуп атабыз. Негизи бирок олуттуураак башка маани нерсе жөнүндө сөз кылайын деп атам да. Темир Сариевге помещение бербей койсо мындан олуттуу нерсе барбы? Жок, азыр жок. Биз азыр структуралык жактан карайлы. Негизи мен байкоомдо азыр 3 фактор мындай шайлоону жеңип чыгуучу, шайлоонун жеңип чыгышына алып келе турган 3 негизги чоң фактор бар да азырчы. Бул бириси бул салттык, бул административдик ресурс, туурабы? Ооба. Административдик ресурсту эч ким мындай жок кылып ликвидация кылган жок. Бүгүнкү күнгө чейинчи. Аны эч ким кыла албайт дагы. Экинчиси бул пул чачуу. Добуштарды сатып алуу. Экинчи чоң фактор болот да. Анан үчүнчүсү бул азыр биз көрүп аткан могу коалицияларга бириге коюу, рокировка элементтери да. Мисалы жакында эле биз көрдүк эле бир 3 жумабы мурун Төртилик деген Южная братва деген да сөздү айтышып, мындай тамаша кылып айтып атышты да, мына эми булар баарын талкалай атышат экен эме депчи. Мисалы ушуга окшогон нерселерге кандай карайсыз? Могу азыр 3 фактордун мен айткан үчүнчүсү. Ошо төртөөнүн бизге азыр так оозунан укпасак дагы, бирок кеңири айтылып калды. Муну экөө азыр бийликтин сунуштаган кишиси менен бир коалицияга барат депчи. Сиз буга кандай карап атасыз негизи? Бунун аркасында кандай мотивация бар? Ошолордун өзүнүн сүйлөшүп аткан оппоненттеринин сөзүнөн кайтып, убадасынан кайтып, кайра бир экинчи коалицияга кошулуп, макул сен менен иштешем деп кеткенинде, бунун артында эмне турат? Кандай мотивация бар? Кызыкчылык бар да, андан бир кандай пайда көрүш мүмкүн аларчы? Жок, булар эми бул саясатта бизде эми ушундай парламенттик системага өтөбүз деп, анан сен айткандай атаандашуу системасы жарала атпайбы. Ошон үчүн мондай комбинациялар боло берет деп ойлойм. Муну биз жанагы ак менен карадай бөлүп карабашыбыз керек биринчиден. Анан соцсеттерде талкуулаганда жалаң регионалдык көз карашта карап талкуулап атышат. Булар менин оюмча төртиликтин как минимум үчөөсү буну соодалашуу максатында уюштурган комбинация деп эсептейм. Анткени төртөөсү капиталын бириктирип, саясий капиталын бириктирип, бизге ушул кызык да мотивациясы. Ошол өзүнүн саясий капиталын сунуш кылды да, жана жолугушуу болуп атат. Тиги Темир Сариев менен сүйлөшүп атат, анан Бабанов менен сүйлөшүп атат деп атышпадыбы? Акыры келип туруп, экөөсү, сиз айткан экөөсү Жээнбековго токтолушту. Ошондо Жээнбеков тигилер менен сүйлөшүп атканын укканда, албетте Жээнбековдун штабындагы кызганычтыктар аларды чакырып, балким жакшыраак шарттарды сунуш кылды, саясий өздөрүнүн шарттарын кантип сүйлөшкөнүн мен билбейм. Мен да сиз сыяктуу өз озуна угуп элекмин. Бүгүнкү шартта алар өзүнө ылайыктуу ошол шарттарды тандап алган болуш керек. Мен ойлойм, калган экөөсү деле ошол эки негизги кандидатка, Бабанов менен Сооронбай Жээнбековдун экөөсүнө бөлүнүп кетишет. Бүгүнкү ситуация ошондой түзүлдү. Бийлик ошону жасады. Айтып атпаймынбы, Жээнбековго атаандаштар болбош үчүн ошол эле Келдибековду, ошол эле Ташиевди оюндан чыгарды да бийлик. Эми өздөрүнө тартып алды. Ошон үчүн бул алар өздөрүнүн чама чаркын байкагандан кийин ушундай комбинацияларды жасап, ушундай лагерлерге кирип кетишти. Бирөөсү тияка, бирөөлөрү бияка. Мен муну трагедия кылбаш керек деп ойлойм. Албетте биригип алып согушса биз үчүн жакшы болот эле, бирок бирикпей койду. Мындай комбинациялар көп түзүлөт мындан кийин деп ойлойм. Мисалы азыр мен байкаганымда азыр саясий аренада 5 күч турат да. Бул бийликтин сунуштап аткан өкүлү, экинчиси бул Өмүрбек Бабанов, үчүнчүсү бул Темир Сары мырза, төртүнчүсү Бакыт Төрөбай мырза, анан бешинчиси бул жана башкалар баягы
бирок саясий аренага эми чыгып келе жаткан, эми баштап аткан саясатчылар дейли да. Ушу бешөөнүн ичинен комбинация болот. Бирок мындай азыркы интуитивдик жактан сезип караганда, анын ичинен биринчи, экинчи атаман бүгүнкү күндө мындай мен шарттуу түрдө айтып атам да. Биринчи, экинчи атамандын биринчисинин эбегейси чоң, административдик ресурс мүмкүнчүлүгү чоң, бирөөнүкү финансылык мүмкүнчүлүгү чоң деп айтышат да. Негизинен кантип ойлоп атасыз? Бул экөөнүн ортосуна да согуш болушу мүмкүнбү, же бир темная лошадка болуп дагы үчүнчүсү кошо чыгып келип калышы мүмкүнбү? Кандай комбинацияны көрүп атасыз? Андай башка үчүнчү эч ким чыкпайт. Сиз туура баамдагандай эле экөөсүнүн ортосунда эме болот. Бирок менин баамымда Өмүрбек Бабановдун шансы жогору Жээнбековго караганда. Себеби Республикада журт партиясы баягы 2015-жылы парламенттик шайлоодон кийин штабтарын таркатпай башкаларчылар, булар ошондон бери штабтарын сактап калып, ошондон бери иштеп келишти. Булардын ошондуктан Бабановдон нитө көп эме каржылык ресурс эмес, анын адамдык ресурстары да азыр Сооронбай Жээнбековго караганда көп. Болгон Сооронбай Жээнбеков административдик ресурска ишенип атышат, бийлик. Бирок административдик ресурсту жанагы иштебей калышы күтүлүп атат менин баамымда. Ошондуктан азыркы күрөштө каалайбызбы Өмүрбек Бабановдун адамдык ресурстары, каржылык ресурстары, өзүнүн бул жердеги бийликтеги анын ресурстары бар да. Ал ушул кандидаттардын ичинен дагы бир өзгөчөлүгү, ал парламентте өзүнүн фракциясы бар, парламенттик партиясы бар, парламентте отурат. Ошондуктан жаштыгы бар, жаштыгы дагы азыр көп роль ойнойт. Эми коомчулук, айрыкча жаштар мурунку муундан чарчадык, өзгөрсүн деп атат. Ошон үчүн Сооронбай Жээнбековго караганда Бабановду жаш, прогрессивдүү, ошон үчүн ушундай өзүнүн артыкчылыктары менен Бабаны жеңип кетиши мүмкүн деп ойлоп атам мен. Ал эми Сариев, ал менимче утулат. Мен Сариев бул азыр кошулуп кетиши мүмкүн. Менин оюмча ушул эки кандидаттын бирөөсүнө. Кимге ыкташы мүмкүн? Мен ойлойм Бабановго ыктап кетет. Бакыт Төрөбаев да Бабановго ыктап кетет деп ойлоп атам. Ошон үчүн мен айтып аткан себеби Бабаны жеңип кетиши мүмкүн деп аткан себеби. Биз бардыгына азыр Жээнбеков жеңип кетиши мүмкүн деген турат. Бирок Жээнбековдун артында ушул административдик ресурстан башка эч нерсе жок. Балким каржылык бардыр, бирок каржылык ресурстар деле өтө мындай Бабановдон ашып кетти дегендей жок да. Ошон үчүн Жээнбековдун жеңиши өтө эле шек жаратат. Ошондуктан если компьютер деле иштетип жиберишпесе, баягы 2011-жылдагы шайлоо, президент шайлоодогу бул жерде жеңип кетиш өтө татаал. Бир эле турда бүтчүдөйбү, же эки турга барып калыш мүмкүнчүлүгү бар? Мен ойлойм, бийлик дагы оппозицияда биринчи турда бүтүргөнгө кызыктар. Себеби экинчи тур бул бийлик үчүн дагы жаман. Себеби саясий стабилдүүлүккө шек келтирет. Ар түрдүү чагымдар чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биринчи турда бүтүргөнгө аракет кылат. Оппозиция деле ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондуктан биринчи тур менен бүтүп кетиши мүмкүн деп ойлоп атам мен. Биринчи тур кандай болушу мүмкүн? 70-ке 30бу же кандай? 80-ге 13бү? Бийлик 80%, Бабанов 13% алып калышы мүмкүнбү? Же кандай? 51-48 болуп? Болжол менен эми 60-40. 60-40 кылып болжол менен айтып атам да. 60-40-ты тартып коюшабы, же чындап эле ошондой болобу? Кандай болот деп ойлойсуз? Жок. Шайлоого катышкандардын ошол эсептегенде азыр акырында экөө эле калат деп атпайм мен. Жанагы сиз айтып аткандай саясатка жаңы келип аткандардын азырынча мүмкүнчүлүктөрү, потенциалы аз болгондуктан алар көп пайыздарды, добуштарды тартып кете алышпайт. Негизинен ошо берки эки
эки күчтүү кандидат деп атканыбыз Төрөбаев менен Сариев кошулуп кетет деп болжоп атам. Ошондо 60-40 ошон үчүн 60 Бабанов, 40 бийликтиги дегендей божомол. Адахан Мадумаров кантет? Ал киши болсо мурдагы шайлоодо мен билем экинчи орунду алып 14 бүтүн канча процент алган, Ташиевден көбүрөөк алган бир аз. Ал киши дагы потенциалы дагы деле сакталуубу же кантип ойлоп атасыз? Ал кимге болуп кетиши мүмкүн? Туура, ал кишинин өзүнүн чоң электораты бар. 15% болчу. Бирок 11-жылдагы шайлоо менен азыркы 17-жылдагы шайлоонун айырмачылыгын көрүп атабыз да, сөз да кылып атабызбы? Биринчиден, Адахан Мадумаровдун өзүнүн жеке саясатчы катары саясий капиталы чоң болгону менен шайлоого даярданууда кечигип калды. Мен муну айтып жүрөм. Бул 1 жыл мурун эле аракет кылып өзү оппозициядан жалгыз кандидат катары чыгууну уюштура алганда, анан каржылык ресурстарын чече алганда, эмне үчүн 1 жыл атам? Ошо 1 жыл мурун өзүн ушундай чоң күчтүү талапкер катары көрсөтө алса, каржы ресурстары келмек да. Ушу ичинен ал өзүнүн ал бизнесмен эмес, мисалы үчүн Бабанов сыяктуу Мадумаровго инвестицияны керек болчу саясий ушул эме. Ошон үчүн ошол каржылык ресурстарын чече алган жок. Экинчиден, өзүнүн партиясынын баардык баштапкы уюмдарын бул мобилизациялай алган жок да, шайлоого эртелеп, штабтары өтө чектелүү жерлерде. Бирок бул киши аябай принципиалдуу киши, күрөшкө акыр аягына чейин бара бериши мүмкүн, бирок каржылык ресурстардын чектелгендигинен, адамдык ресурстардын чектелгендигинен, ушул сыяктуу жанагы медиа ресурстардын чектелгендиктен көп добуш 11-жылдагыдай көп добуш ала албай калышы мүмкүн деп ойлойм да. 14 болбосо дагы, эгер мисалы Адахан мырза 10% кепилдик кылып ала алганда дагы, бул жерде биз 90% добуш калып атат да. Бул 90%-тин ичинен дагы могу калган 4 оюнчу, 5 оюнчу буну бөлүш керек болот да. Бийлик 40, Бабанов 40 экөө болжолдуу дейли. Калгандарына 10% Адахан мырза, дагы 10%-ине берки калгандары болгон болсо, бул жерде мондай илимде мондай бар да, негизинен эки күч, чоң күч эгер болжолдуу күчтүү болуп, ит жыгылыш болуп калганда, бул учурда баягы орустун жомогу бар го, баягы аягында келип, тышкан келип тарткандан тиги түрп үзүлөт эмеспи? Ошол сыяктуу буну vote catching деп коет. Үчүнчү ролду ойногон саясатчы негизинен catching деген бул кармайт деген сөз, бул vote добушту ошол чечип коет деген илимде бар нерсе да. Бул ошондо парламенттерде деле бар го айрым. Үчүнчү ролду деле орунду деле ээлеп, бирок чоң ушу эки чоң күчтүн ортосуна бирөөнө кыпчылып кошулуп, ошону бийликке алып келип бере турган чечүүчү фактор болуп калышы да мүмкүнбү? Кантип ойлойсуз? Ким болушу мүмкүн ушул? Жок, если экинчи тур болсо ошондой 3-чү, 4-чү орунду алгандар кошулуп кетип, ошондой бир чечүүчү ролду ойноп кетиши мүмкүн да. Өздөрүнүн добушу менен кошулуп кетип, өздөрүнүн ага добуш берген кишилерди үгүттөп. Менин оюмча, азыр мен айтып кетпедимби? Негизги игрок, негизги оюнчулар деп 4 кишинин атын атадыңыз. Ошон үчүн 2 киши Сариев менен Төрөбаев азыр кошулуп кетиши мүмкүн дедим. Эгер кошулбай калган күндө ушулардын ичинен ушу Төрөбаев, Сариев, Мадумаров ушулар кандайдыр бир жанында оюндарды жасаса болот да. Мисалы үчүн экинчи турга кеткенде эки кандидаттын ортосунда, мисалы Жээнбеков менен Бабанов экинчи турга чыкты. Ошолордун кимисине кошулса, ушулардын добушу чечүүчү рол ойноп кетиши мүмкүн, жана сиз айткандай. Андай вариантта болушу мүмкүн. Эми 100%га бир эме сценарийлерди. Бирок менин оюмча биринчи турду эле бүтүрүп коюшат го деген ушундай божомол болуп турат. Эгер айталы бийлик 60% дейли, экинчи орундагысы айталы 28 деп коелу.
калгандарына 7-6 анан 1-0 канча деп бер жагына бөлүп салды дейли. 60 болсо биринчи турда бүтүп калат да. Ошондо биринчиде эле бүтүп калат. Бирок ошого эл ишенип, тынчтык жолу менен эле ушуну менен макул туура эле болуптур деп саясий стабилдүүлүк сакталып калабы же андан кийин кандай болуп кетиши мүмкүн? Оппоненттер ошого макул болобу? Мисалы Бабанов жеңилип калса, ошондой мисалы айталы картинаны. Эгер таза шайлоо болсо айтты го Атамбаев, таза шайлоо болсо эл ишенет деп. Таза шайлоо болсо ишенет. Бирок мына бүгүнкү күндө башталганда эле мына кечээ Арабан районунда бир айыл өкмөтү бийликтин кишиси административдик ресурска кирет да, ал дагы бийликтин мураскерине үгүттөп атат. Ушундай бир нече фактыларды келтирсе болот дагы, шайлоо таза өтпөй калса эл ишенбейт и наразычылык акциялар болушу мүмкүн деп ойлойм. Бул эми баягы административдик ресурсту негизи ал кааласак каалабасак деле, бирок бизге азыр ким президент болбосун, ал оюмча көпкө чейин бул колдонула бере турган ресурспу деп ойлойм да. Ошон үчүн колдонсо туура эмес кылат. Туура эмес кылганды туура эмес деп айтып турушубуз керек. Баары колдоно берет, баары кимиси болсо колдоно берет деп унчукпай калбашыбыз керек да. Ушул токтоп калмайынча айта бериш керек. Биз айтышыбыз керек, бизден кийинки муундар айтыш керек. Туура эмести туура эмес деп айтып туруш керек деп ойлойм. Сиз өзүңүз кандай позицияда болуп атасыз? Атуулук милдетиңиз катары шайлоонун бул таза өтүшүнө бир кандай салым кошуп, тегереңиздерге таасир этип, шайлоого келгиле, келечегиңизди өзүбүз чечели деген сыяктуу бир аракет кылып атасызбы, кантип атасыз? Шайлоолорго мен биринчиден өзүм катышам, добуш берем, өзүм тандаган талапкерге биринчиден, экинчиден азыр ушул кече байкасаңар акыйкат шайлоо үчүн деген атайын жарандык кыймыл түздүк. Анын түзүүчүлөрүнүн катарына мен да кирем. Баары ошол жерде мен да өз сөзүмдү айттым. Мындан ары иштейбиз. Ушул шайлоонун таза өтүшү үчүн таасир берүү аракетин кылабыз. Таза үчүн өзүбүздүн тарапкерлерди, өзүбүздүн дос туугандардын баарын үгүттөп таза шайлоого өткөрүү үчүн үгүттөйбүз. Эми ушинтип аз-аздан барып көч бара түзөлөт дегендей, Кыргызстан оңолуп кетет деген үмүттөбүз. Эми моундай нерсе бар да дагы, рационалдык тандоо деген түшүнүк бар дагы. Бул биринчиси биздин каалообуз да. Экинчиси бул реалдуулук. Ооба. Экөөнүн ортосуна жакын карай турган болсок, бул 6 жылга, келечекте 6 жыл бизди эмне күтүп атышы мүмкүн? Эгер айталы бийлик жеңип калды дейли, мындан ары 6 жылда бизди эмне күтөт? Жакшы айттың, рационалдык талдоо дегенде, азыр шайлоочулордун көбү ошол жөнүндө ой жүгүртүп атат да. Мисалы үчүн азыр бийликтин мураскерин тандасак, бизде кайрадан эле Атамбаевдик режим калат. 6 жылда биз кандай жашасак ошондой жашайбыз, эч кандай өзгөрүү болбойт. Статус-кво сакталат, Ооба. Ошон үчүн кичине болсо дагы азыр бийликтин мураскер эмес башка бирөөдү шайласак, азбы көппү прогресс болот деген ишеничтемин мен. Бул кимисинен ишенесиз? Кимисинде прогресс болот? Мисалы үчүн бийликтин мураскери болбосо, экинчи ким чыкса, мен ошону колдоймун. Мисалы үчүн, мисалга айтып атам да. Эмнеге таянып айтып атасыз мисалы? Себеби биз бүгүнкү режимдин дареметин көрдүк 6 жылдан бери. Алардын ал белгисиздик кайра дагы бир коркунучту алып келиши мүмкүн эмеспи? Мындан да жаман болуп кетиши. Мисалы үчүн мына бизде белгисиз эмес да, баардыгы эле белгилүү. Негизги сиз санап айткан 4 талапкердин баарын билебиз. Мисалы үчүн Бабанов премьер-министр болуш деген, Сариев премьер-министр болуш деген, Бакыт Төрөбаев министр болуш деген, аны көптөн бери жакшы билем. Фракциянын лидери болуш деп жүрөт. Булардын үчөөсү тең бийликтин мураскерине караганда потенциалы жогорураак деп эсептейм мен. Үчөөсүнүн тең. Мисалы үчүн мына Бабанов премьер-министр болуп турган кыска убакыттын ичинде 1 жылга иштешкен жок. Бир топ аздыр көптөр реформаларды баштаган болчу. Акырындап аны бүтүрбөй кетиришти. Ошондо эле ошон үчүн азыр көпчүлүк ага добуш берели деп айтышат да. Ушу
ошол кезинде коопсуз шаар дегенди баштаган анан кетирип жиберишти. Мына 6 жылдан бери бир коопсуз шаар деген бир кичинекей долбоорду Бишкек шаарын видео камералар менен көчөлөргө толтуруп коюуду акча келип атат сырттан. Ошону бүтө албайт бүгүнкү режим. Ушул режим калат эсте бийликтин мураскер шайласа. Ушул коопсуз шаар деген долбоорду биз авторитардуу мамлекет деп эсептеген Тажикстанда 5 айда ишке ашырышыптыр. Өзбекстанда 7 айда ишке ашырышыптыр. Казакстанда да 5-6 айда ишке ашырышыптыр. Өздөрүнүн столицасын коопсуз шаар проектин. Биз 6 жылдан бери аткара албай аткан режимди калтыргыбыз келбесе, биз ошол режим жеңип чыксын дебесе, биз алардын оппоненттерине добуш беришибиз керек. Мына сиз жана айтып кеткен Батышта акыр нугу менен кете берет, бийлик жеңилип калса берет дебедиңизби? Ошол жерде ошо бийлик жеңилип калганына берет. Эл дагы ошону колдойт. Булар жакшы иштей албай атпайбы? Оппозицияны мүмкүнчүлүк. Алар жакшы иштей албай атпайбы? Алардын оппоненттерине мүмкүнчүлүк. Ошентип бийлик алмашып жылып отурат. Ошон үчүн мен бул режимдин кетишин каалаймын. Ошон үчүн мен бул режимдин оппоненттерине добуш берем. Негизи бизге кандай президентти негизи сиз күттүңүз эле же күтүп атасыз? Негизи каалооңуз кандай болмок? Кандай президентти көргүңүз келет негизи? Кимди эмес, кандай президентти? Маанилүү суроо да бул. Түшүндүм сизди. Деги эле бизде оппозиция жүргөндө баары эле кооз сүйлөйт, баары эле демократ, баары эле реформатор, бирок иш жүзүндө орто кылым деңгээлинде ой жүгүрткөн кишилер келип калып атат бийликке. Мен ойлодум эле, ушул жаңы бийлик 2010-жылдан келгенден кийинби моундай президент болсо дедим эле да, өзүбүз Кыргызстан кичинекей мамлекет болсок, ушул жана конституциялык өзгөртүүдө канча жолу жасашат, даже бул бийликте жасады. Бул бийлик 2 жолу жасап жиберди 2010-жылды кошо эсептегенде. Бизде жана премьер-министрликти ордун президент эле болуш керек да. Президент аткаруу бийлигин башкарыш керек. Премьер-министр деген институт жоюлуш. Институт жоюлуш керек. Себеби биз чакан мамлекетпиз, экономикабыз мобильный. Эгер иштейм деген президент болсо чынында жатып алып эс алам дебеген, президенттиктин жыргалчылыгын көрөм дебеген, элиме иштеп берем деген, мамлекетимди оңдойм деген президент болсо, ушундай жол менен кетмек да, өзүмдү көрсөтөйүн деген. Улам бир премьер-министр дайындап койгондон кийин өлкө кризиске келгенде ошол премьер-министрди баарын жүктөп, күнөөнүн баарын аны отставкага кетирип жүрүп, кайра бирөөгүн коюп, өзү суудан кургак чыга берген президент эмес, жоопкерчиликти өзүнө мойнуна алган президент келсе деп ойлогом. Ошо келаткан президент дагы биз конституциялык реформа жасап, ушуга келишибиз керек да, аткаруу бийлиги президенттин колунда болуш керек. Бизде ушундай президенттик система болуш, президенттик парламенттик система болуш керек. Ошо мен ушундай президентти күтөм. Өзүнүн өлкөсүн оңдойм деген, жанагы биз дайыма мисал кылып көрөбүз го, жанагы чоң реформатор Ли Куан Ю бар. Ошол сыяктуу Сингапурду Кумболо, же Малайзияны коло, ошол сыяктуу президенттерди күтүп атабыз. Баягы келер бир жылдарында. Бегал ака, бүгүн атайын келип мындай кызыктуу маек кылып бергениңизге чоң алкыш айтам. Бүгүн картинаны берсира мындай тактап көрүп алдык. Атайын убакыт бөлүп бергениңизге чоң алкыш. Биздин тилекке каршы убактыбыз азайып баратат. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе бүгүнкү биздин улус төр жана турмуш көрсөтүүбүз соңуна келип жетип отурат. Бүгүн бизде конокто Бегал ака келди, Бегал Нургазиев болду. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Кайыр.